6 бөлүк, э? 6 бөлүк шайтан амалдары. Бул деген 7 баптан турат. Бул дагы маанилүү, шайтаний амалдар. 7 бап. 7 бап. Биринчиси ушул 7 тең ушул шайтаний амалдар да, шайтан амалдары да, субханалла. Шайтан амалдары, куфр амалдар, ширк амалдар ушундайлар да, бул дагы. Булар ширктин ошо куфрдун түрлөрү да. Биринчиси сихр. Арабчасы сихр деп аталат. Кыргызчасы сихр, сихр. Ошо үчүн айтылат шайтан амалдар деп. Шайтан амалдар да, субханалла. Эми мына сихр өтөдө сөз кылып аттык бул тууралуу. Сихр сөзсүз ширк жолу менен келет. Сихырчы сихр кылып өзү ишин кылаардан мурда сөзсүз биринчи ширк кылат. Андан кийин анан сихр кылып баштайт да. Анткени ал ширк кылмайын ага жин шайтандар ага жардам бербейт. Ширк кылат, куфр кылат, анан кылат да. Кандай гана немелер субханалла. Ошол сихырчыларды кармагандар, немелер ошол Сауд Арабиясында ошол бар болчу азыр милиция ошол милиция эле аткарып калды ал кызматты. Илгери өзүнчө комитет бар болчу. Ошолорду изилдеген, ошолорду кууган, ошолорду камаган. Ушундай бар да, сихырчыларды камап алар жазалайт да. Анан шариаттык жазасы ал сихырчы өлтүрүлөт. Хадду сахир дарбатын бисайф деп пайгамбарыбыз айткан. Сихырчынын жазасы ал кылыч менен урулат деген да, кылыч менен урулат. Анан анткени зыян келтирет бул. Башка бир ушундай бир кылмышкер сыяктуу эле, киши өлтүргөн сыяктуу эле бул дагы ушундай бир кылмышкер, бул дагы преступник. Жазасы бар да. Анан булар кандай ширк кылып туруп, куфр кылып туруп анан иштерин кылып баштайт деди. Кандай ушундай мисалдар келтирет. Анан ауыз биле. Кийимдеги батыйгын астына деген ушундай немени Куран аяттарын деп туруп, анан ошону туалетке баргандар бар дейт. Туалетке барышат. Анан же болбосо жанагындай эки мускафты коюп туруп анан ушундай кажетін бүтүргөндөр бар дейт. Аялдарын ошо каны менен жана этик каны менен деген аяттарды жазышат дейт. Аллахтын аттарынан жазышат дейт. Ушундай сыяктуу куфр иштерин кылат. Ширкти же болбосо барып башка бирөөгө жин шайтандарга ардап курмандык салышат. Ушуларды кылгандан кийин анан аларга жин шайтандар жардам берип баштайт. Ошон үчүн бул сөзсүз бул сихырчылар кафирлар да булар. Анан Аллах Кур'ан айтат: "Валакад алиму ламан иштараху ма лаху фил ахирати мин халак." Алар билишкен дейт, сихырчылар, сихырды үйрөнүп аткандар. Ким бул нерсени тапкан болсо, бул нерсени сихырды үйрөнүп алган болсо, ахиретте ага эч кандай үлүш жок дейт. Ахиретте эч кандай үлүш жок деген мааниси капыр деген маани. Эч кандай үлүшү жок. Ким булар? Булар капырлар да. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айткан: "Ичтани бу сабабы мубиқат." Өлүмгө алып бара турган 7 күнөөдөн сак болла деген. Биринчиси айткан аширку билла. Сурашканда биринчи ширк дейт. Аллахка шерик келтирүү. Экинчиси асихр дейт, сихр дейт. Үчүнчүсү катлун нафс аллати харрам Аллаху илля бил хак. Акысыз Аллах арам кылган бир жанды өлтүрүү. Бул өлүмгө алып барат, чоң күнөө. Адам жанын өлтүрүү. Төртүнчүсү аклу риба, процент. Процент менен акча жөө. Риба. Суткорлук. Кийинкиси вакру мал ятим, жетимдин мал мүлкүн жеген. Жетимдин. Түрлөрүн айтып бераткан болсо баягыда да турганда, кандай жолдор менен болушу мүмкүн. Жетимдин колуна алып, шариаттарын билбей, анын мал мүлкүнө кирип алыш мүмкүн. Же болбосо дагы мындай түрү бар. Жетимдер үйүнө бир акча бөлүнөт. Анан ал өзүнө ошону бир алып алат да. Ушул дагы ушуга кирет. Жетимдерге бир акча бөлүнө турган болсо, өздөрүнө алып алып тартып алат да. Кийинки айтат, неме эки аскер бет маңдай жолугушуп калганда ошондо качып кетүү. Артка качуу да. Булар чоң күнөө. Эки войска, эки аскер, эки капырлар менен мусулмандар эгерде бет маңдай жолугушканда ошондо коркуп качып кетүү бул чоң күнөө. Таказа кеч керек. Ошондуктан көрдүңбү? Ошон барарда мындай муну шариаттык жолдор менен болуш керек. Күч болуш керек. Өрмө. Эгерде жолуга турган болсо болду. Анда кача турган болбогон. Бирок бул жакта шариаттык эрежелер менен, шарттар менен бар да. Эгерде силер жалгыз өзүңсүң, мисалы же бир 10 адамсың, чакта бир 1000 адам келет. Анда качсаң эмне болот? Анда буларда бул аятка туура келеби? Жок, бул аятка туура келбейт. Бул хадиске туура келбейт. Анда барганың өзүңдү өлүмгө таштаганың болот да. Аллах Кур'ан айткан: "Вала турку биядик милат тахлука." Өзүңөрдүн колуңар менен өзүңөрдү өлүмгө таштабак ала деген. Көрдүңбү? Андай болбой калат да. Анда адам өзүн өзү самоубийство болуп калат андай болсо.
белгилүү азы барганда белги өлүп калып калат, осознанно барат. А кача мында шариатта Аллах Таала ошо аятта деметкен экесе. Мисалы адам 10 адам, алардан 20 болсо. 20 болсо, ошолорго чекке чейин качпаш керек. Алар 20 болсо, 15 болсо, анда качып кетүү ушул хадиске эң чоң күнөөгө дуушар болот да. А эгерде алар мисалы 100 адам, сен 10 болсоң, анда качсаң болот. Жерсе болот да. А эгерде тең болсо, алар 1,5 эсе, 2 эсеге чейин көбүрөөк болгон болсо, анда качпаш керек да. Анда качпаш керек. Анан бул жакта немени эле санды эле карабайт. Ошондой эле сапатта кандай немелер дагы, курал жарактар. Аларда мисалы танкалар болсо, мисалы танка менен элсиз, мисалы 100 адам болсо, а бияқта дагы 100 адам таштар менен. Анан келип абы тең болдук, качпаш керек деген болобу? Жок, тең эмес бул жакта. Алар деген эсеби андан көп, 100 эсе 1000 эсе көп да аларчы. Ошондон бүгүнкү күнү мусулмандар алсыз болуп эсептелет. Капырларда жана ядерный бомба андай дегендер бар да. Эгерде бүгүн жана капырлар жана акылсыз жана жүргөндөр, капырлардын болгон дүйнө баарына тең согуш ачып аткандар, булар мусулмандарды мындай бир коопсуздук, мындай опасностька түртүп атышат. Булар ошо капырларга кайра аларга жол ачып атат, мусулмандардын үстүнө мындай согуштар жанагындай жерлерин басып алганга. Капырларга согуш ачышат. Алар кирип да мына болуп повод табылды аларга. Алар анысы эле повод таппай турушат да азырчы. Мына эмне Сирияны көрдүк, эмне болду? Повод ачып берип койду, болду, бөлүп кетишти бир. Бир мусулман мамлекет жок болду. Мусулмандар болгон тарап дүйнөнүн баарына тарап кетишти. Ошондой жанагы жүрүп акылсыздар. Жанагындай ядерный бомба биз мусулмандарда болгон ошол куралдарга караганда канча эсе чоң? 2 эсеби? 2 эсе эмес, 1000 эсе, миллиард эсе чоң. Ошондон болбойт. Бул дегенде адам эгерде согуш ачып аткан болсо, өлүмгө таштагандык өзүн. Болбойт да. Шариатта тыйылсаң, ошочо илимсиздер, ошондо мына жанагындай илимсиздер. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткандай, иттахадан насру усын жухалан. Адамдар бир надандарды, жахилдер, шариатты билбегендер, ушундай эрежелерди билбегендерди өзүнө башчы кылып ала алышат. Илимсиз фетва беришет, жооп беришет дагы, өздөрү адашат, башкаларды адашат дейт да. Ушундай өздөрү бир тандап бирөөнү, бир жахилди, бир наданды башчы кылып алышат дагы. Анан эмоцияны негизинен эле эмоция эле да алаткычы. Мында мусулмандар өлтүрүп атат, тигил бул деп эле. Илим жок. Эмне кылыш керек? Могул жакта шариатта эмне бизге буйрук кылат? Мондай учурда эмне буйрук кылат? Эч ким билишпейт да. Бүт эле эмоция менен кыйкырып өкүрүп, анан артынан кандай гана залак істеп атат. Канча деген мисалы ошол бир турган эжекелерибиз Европада барган жактарда канчалар кол салды ошолордун аягына. Ал туруп тигилер бирдеме кылат, тигилер церковь калып, же бирөөнү өлтүрүп салат дагы, жардырат дагы. Канча деген мусулмандарга кол салат. Алар айтып чыгарышпайт. Канча деген мечиттерди өртөп салышты кайра өчүшүп тигилер. Канча мечиттерге кирип, алар келип жана баш теремен кирип неметкендер кайра. Мына мусулмандар, жөнөкөй карапайым мусулмандар 2-3 жанагындай акылсыз эмоциянын артынан алып жүрүп, бакырып өкүрүп бирдеме болгондордун артынан эле канча мусулмандар зыян тартып атат. Субханалла. Ошон үчүн илимдин негизи болуш керек да, субханалла. Ошо биякта айтып атканда бет жолукканда качуу жанагындай шарттар менен. Чынында эгерде боло турган болсо, жанагындай күч болуп, ушундай болуп, жанагындай 2ге чейин ашпаган турган болсо, анда качып кетүү бул чоң күнөө. Кийинки акыркы 7-чи чоң күнөө бул зына тууралуу оюна да келбеген. Момун мохсан, ушундай өзү неме дейт да, мындай таза, момун, зына тууралуу такыр ойлобогон дагы бир аялдарды зынакор деп айыптаган. Зынакор деп айыптаган. Көрүп, зына тууралуу, күнөө тууралуу ойлобогон дагы, оюна да келбеген момун, таза ушундай аялдарды зына кылды деп, зынакор деп айыптаган. Бул жети өлүмгө алып бараткан күнөөлөрдүн бирине кирет да. Бул ошо казыктап коет чоң күнөөлөрдү. Биринчи бап болду. Бул биринчи бап болду, сыйкыр тууралуу. Эми сыйкыр өзү чоң тема, Мунун кандай түрлөрү бар, кандай өкүмдөрү бар. Хафса радиаллаху анхадан, Умардын учурунда Умар буйрук кылган да, ар бир сыйкырды, жана сыйкыр эркекти, сыйкыр аялды өлтүрүлсүн деп. А ошондо сахабалар айткан, биз 3 сыйкырчыны таап өлтүргөнбүз деген да. Шариаттын өкүмү ушундай да. Анан Хафса дагы, Хафса Умардын кызы радиаллаху анха, ал дагы өзүнүн кул ошо бир аялы болгон да, колунда болгончу. Аны сыйкырлап салат Хафсаны. Анан ошол дагы буйрук кылып аны өлтүргөн да. Ал өлтүрүлгөн. Ошондой эле Жундуб ибн Абдилла сахаба, ал дагы ошондой Ахмад айткан, ушундай сыяктуу кабарда 3 сахабадан келет дейт да, ушундай. Эми көрүш шариатта ушундай болчу, шариаттык өкүмү. Шариаттык өкүмү өлүм болуп аткандан кийин, демек күнөө анда чоң экенин билдирет да, чоң экенин. Кийинки
Сыйкырдын дагы башка түрлөрү дейт да, сыйкырдын башка түрлөрү дейт. Кээ бир башка дагы сыйкырдын түрлөрү дейт. Эми буга эмнелер келет? Ырым-жырымдар. Ырым-жырымдар. Жанагындай мисалы босогондон туруп салам бербе, жамандык болот да. Ычкырбай ошолор. Анан жанагы ушундай сыяктуу нелер бар го, жанагы кара мышыкка өтүп кетсе, өтпө деп. Караңгы бербей, анан караңгына тырмак албай, анан бир нерсене ушундай сыяктуу нерселер да. Далил жок болсо, неме болсо ушундай жаман болот, ал болот, бутун басып койсоң энем өлөт. Деген сөздөр бар го ушундайчы. Ырым-жырымдар да буларчы. Булар шайтандын амалдарына кирет. Болбойт ал, болбойт. Болбойт ал. Болбойт ал. Сет ал ичип болбосо. Неме ырым-жырымдар, буяка кирет да, ырым-жырымдар жазып койду эле. Анан неме, эмне деп коет? Астрология, астро төлгө деп коет го. Астро төлгө. Жылдыз төлгө. Жок, ушун эле, сыйкырдын төлгө. Жылдыз төлгө. Булар сыйкырга кирет да. Сыйкырга кирет о. Сыйкырга. Bizde şu goroskop var. Gazeteden dünya böyle değil. Анан буяка дагы неме кирет? Намима. Ушак дагы сыйкырга кирет. Кандайча ушак? Демек кандай? Сыйкыр деген кандай? Сыйкырдын таасири эки адамды бирөөне душман кылып коет да. Мисалы аябы менен күйөөсүн, бирөөнү жек көргөндөй болуп коет да. Сыйкырлап турат. Ушундай сыйкыр кылат, үй бүлөнү бузат. Ошондой эле сыяктуу, ушундай эле таасирди ушак кылат да. Бир адамдан тияка сөз ташыйт, тигинден буяка сөз ташыйт. Сен жөнүндө мынтип айтты, тиги мынтип айтты деп атып, бирөөнү жек көрүп калат. Көрдүңбү? Натыйжасы ошол эле сыйкыр деле сыяктуу. Ошондо пайгамбар салсам муну сыйкыр деп айткан да, болчу. Бирок сыйкыр бул ширк жанагындай деңгээлде эмес, бирок сыйкыр мында да чоң күнөө деген мааниде. Ушундай дагы сыйкыр деп шариятта аталган бул дагычы. Сыйкыр деп. Анан дагы сыйкыр түрлөрүнүн бул деген красноречие, аль-баян. Сөзгө чеберлик, сөзгө чечен деген ораторство. Мындай эми карасак бул сөзгө чечендик эки түрлүү болот да, Бир учурда бул ушундай тыюу салынган. Чоң күнөө бир учурда кайра жакшы. Мустахап, жакшы нерсе. Эми кандай? Кайсы учурда жакшы, кайсы учурда жаман? Акыйкатты жеткизүүдө, жалганды жокко чыгарууда, ошол адамдарга жеткизүүдө жакшылап, ушундай жакшы сөзгө чечендикти колдонуп, жакшы сүрөөнү колдоно турган болсо, бул жакшы, бул мустахап. Мустахап нерсе. Пайгамбар салам өзү сөзгө чечен болгон. Кыска нерселер менен көп өтө маанилүү кыска айтып койгон да. Ал эми ошол сөзгө жакшы сүйлөгөндүгүн, кооз сүйлөгөндүгүн акыйкатка каршы күрөшүүдө колдонсо, жамандыкка чакырууда, акыйкатты жалган кылып көрсөтүп, жалганды акыйкат кылып көрсөтүп коюуда. Ошондой болуп калышат да сөз менен. Адам түшүнбөй калат, сөздөр менен ушинтип алдап коет да. Көздөр ошо сөз менен эле айтып атып ушинтип элдин башын адастырып коет да. Ошол себептүү бул сыйкыр деп аталган. Сыйкыр. Анткени сыйкыр да ошондой. Ушундай бир нерсе кылып туруп адамга таасир этип коет. Ооруп калат, бир неме болуп калат, бир иш кылып өзү түшүнбөйт, туурабы? Ошондон адамды сөз сүйлөп атса, кооз сүйлөп атса, karşı söylüyorsa ekan. кооз сүйлөп атса, ушинтип атса, аслында ошо менен алдамаш керек да, ал менен алдамаш керек да. Кийинки шайтандын амалдарынан 3-3 бабы. Эми узак темаларда эми иншалла кийин сабактар жаздырчу болсок, шашпай подробно угуп аласыңар да. Мисалы сыйкырыштын белгилери бар, сыйкырдан дарылануу, анын бар да иншалла. Telegram'da. Бул бирок муну жаздыра элекпиз подробно иншалла. Бул орусча жаздырганбыз, кыргызчасы бар. Сыйкырыштын белгилери, аламаттары. Bunu kanca bunu koşu koldansa oңойраак. Кийин иншалла кийин подробно өтөбүз да. Азыр үстүн өтүп кете берели. Ичине узак болуп калат го, башкаларына жетип калабыз да иншалла. Кийин кайра дагы кошумча дагы жакшыраак болот да. Кийинки бап бул төлгөчүлөр жана көз ачыктар тууралуу. Төлгөчүлөр, көз ачыктар. Бул дагы эмне шайтандын амалдарынан. Ошондо канча шайтандын амалдарын эсептедик. Биринчи эмне? Сыйкыр. Анан
экинчи кандай ырым-жырым гороскоп анан азыр көз ачыктарга баруу көз ачыктарга баруу ким көз ачыкка барса төлгөчүгө барса ошондой эле барбаса деле жөн окуса көз ачыкка барса төлгөчүгө барса же гороскопту газетадан окуса же телевизордон көрсө интернеттен окуса ошо эмне болот жөн эле окуп койсо мисалы ишенбейм мен жөн эле окуп көрөйүнчү деп элечи эмне болду экен деп окуса 40 күн намазы кабыл болот 40 күн намазы кабыл болот ошон чоң күнөө кылды деген маанида намаздын милдети мойнунан түшпөйт намаз окуш керек намазды окубай койсо а меники китайлык кабыл болбойт экен деп окубай койсо андан чоң күнөө бар мааниси 40 күн намазы соогу жок болот бирок милдети жүктөлгөн намазды окуса милдети түшөт да ушундай жана намаз арак боюнча да ушундай да айтылат го анан караса бул жакта анан ал эми окуп туруп ишене турган болсо анда динден чыгат пайгамбар саллаллаху алейхи айткан ким ошо көз ачыкка төлгөчүгө барган болсо бир нерсе жөнүндө сураса 40 күн анын намазы кабыл болот башка кайсы айтат ким бир көз ачыкка же төлгөчүгө барып айтканына ишенсе дейт айтканын тастыктаса ооба чын эле туура айтты ошондой болуп чыкты депчи ишене турган болсо Мухаммадка түшкөн нерсе капыр болду дейт Мухаммадка түшкөн нерсе капыр болду эмне Мухаммадка түшкөн нерсе капыр болду исламга Куранга капыр болду да динден чыгат эми ишенүү айтып бергенде ошол эле замат болушу мүмкүн эмес мисалы бирөө төлгөчүгө барды көз ачыкка барды гороскоп окуду ошол замат ишенген жок бирок окуган үчүн чоң күнөө алды а бирок канча бир убакыт өткөндөн кийин ишенип калышы мүмкүн бир күн өттүбү 2 күн өттүбү 1 ай өттүбү 5 жыл өттүбү 10 жыл өткөндөн кийин бир окуя болду да совпадение болсо баягы ушул айткан ушул турбайбы мына мен ушундай болот деп айтпады эле мына болду дей турган болсо ошол айтканы чын экен десе ошол моментте ошол учурда эмне болот капыр болот ошол учурда динден чыгат да ошол үчүн шейх Фаузан айткандар ким үйүнө жана газетаны алып келсе ичинде гороскоп болсо үйүнө сыйкырчын алып келгенге барабар деген да ошол үчүн газеталарды үйгө байкаш керек да караш керек да болбойт бул түшүнүктүү болду түшүнүктүү болду көз ачык төлгөндө түрлөрү толуп кетти да субханалла азырчы эмне сан төлгөө анан төлгөн анан бир нерседен төлгөн барчы ошонун баары тең болбойт кийинки шайтандын амалдарынын түрү бул нушро деп коет жазып койсоңор нушро деп айтылат шариатта нушро деп айтылат да нушро деген бул түшүнүк сыйкырды сыйкыр менен дарылоо белая магия деп түшөт го тиги черная магия алар жамандык кылышат дейт биз белая магия биз жакшылык кылабыз дейт бул да магия бегуш немелерге болуп чыгат экен ооба биздин немелерде ооба черный магияны Жабирден келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам нушра тууралуу суралды дейт айтып берген нушра эмне экен бир сыйкырды башка сыйкыр менен дарылоо деген айткан хия мин амали шайтан ал шайтандын амалдарынан деген ошон үчүн бул баптар көрүлөр бир шайтан амалдары деп атпайбызбы кайдан алынган пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзүнөн алган шайтандын амалдарынан анан бул жакта ошол сыйкырды дарыласа неме менен дарыласа болот шариатта келген ыкмалар менен Куран окуп дуа кылып ушундай шариатта келген шифа бар деген нерселер менен дарыласа бул болот уруксат берилет бирок жанагы тийип салган нерсе менен башка сыйкыр менен дарыласа бул ал деле сыйкыр ал деле ширк ал деле куфр үчүн болбойт кийинки бап ырым-жырымдар татайюр дейт ырым-жырымдар татайюр деп кийинки бап ырым-жырымдар ырым-жырым татайюр деп айтат татайюр ошо ырым-жырымдарга ишенишет мисалы жаман болот экен ушундай болот бир бале болот анан андай болот деп ушундай сыяктуу бир кандайдыр
байланышы жок нерсе да. Ушундай бир мисалы уга турган нерсе, көрө турган нерсе, ушундай сыяктуу бир нерсе менен ырым-жырым кылышат да. Мисалы көрө турган нерсе кандай? Кандай мисалы бир чымчыкты көрсө дейт да. Мисалы чымчык көрсө, бир учуп баратканын көрсө, яны бар эле го. Чымчык карап учуп барса отура калып, сыяктуу бар эле го, ушул сыяктуу да. Эки аласың дечи, эмнечи эле? Ушул. Ошондой. Анан эмне дейт? Уга турган нерсе. Мисалы жана немени угушат. Жанагы кукушканы кыртырып анан канча жыл кыйкырса ошончо канча жыл сайраса ошончо жашайсың деп. Так деген кесе жамандык деп. Же болбосо кээ бир айларды, Сагызган кезде колой берет. кээ бир күндөрдү, мисалы пятница 13 дешет да. 13 жума күнү жаман күн деп, жаман күн деп, понедельник анан сандарды, бул сан жакшы эмес, анан 7 сан, 13 деген муну бар тең. 12-де 14-де жазып, 12-де жазбайт. Ошондойлор да бар, субханалла. YouTube бар го. Сарайына жайгашып алып туруп өлтүрүп салып. Бактысыз алып келет. Астагфирулла. Ушундай да, субханалла ушундай. Жемеп келе албайт. Ушул Күндүз көрбөйт эле тамактан алып келет. ушул тыйып салган да, ушул нерселер болду. Кандай гана түрү болбосун, ошонун баары тең бул ширкке кирет да, ширкке кирет. Кийинки түрү бул тезлик кете баштады, тезлик кете баштады иншалла. Бул танжим дейт, танжим. Танжим деп аталат, неме деп аталат, Бул деген жылдыз төлгө бул деле, жылдыз төлгө. Najmin деген сөздөн, Najm деген сөздөн алынат да. Жылдыз төлгө деп жазып коелу, жылдыз төлгө. Бухари келтирет, имам аль-Бухари өзүнүн сахих китебинде Катада радиаллаху анху, рахматуллахи алейхи, бул табииндерден болгон. Алла айтат: "Халакаллаху хадиген нужум ли салат." Аллах ушо жылдыздарды 3 нерсе үчүн жараткан дейт. Сөз болот, 3 нерсе үчүн жараткан дейт. Зинатал лис-сама. Асмандардын коозугу үчүн деп, өчүк ичинде көрдүк кандай кооз, асмандарды коозугу үчүн жараткан дейт. Варужумал лиш-шаятин, жана шайтандарды уруш үчүн. Жана бул хадиске окудук, буга чейин өттүк го. Бирине чыгып турушат да, анан алар жылдыздар менен урулат деп. Анан дейт: "Ва аламатан юфтада биха." Жана аламаттар мындай неме дейт да, белгилер дейт. Белгилер ошолор аркылуу адамдар жол табыш үчүн дейт. Деңизде, чөлдө жүргөндө эмне? Эчтеке жок да, тоолорун таппайсың, анда кандай? Эмне аркылуу? Илгери мисалы интернет жок, спутник жок, ал убакта эмне? Асман жылдыздарды карап туруп, ошол жылдыздар менен жол табышчы. Азыркыга чейин деле бар ушинтип, ошол үчүн дагы жаратылган дейт. Анан айтат Катада: "Фаман тааввала фиха гайра залик ахта ва ада насибаху ва такаллафа ма ла илма лаху бихи." Ким мындан башка нерсе үчүн деп дагы айта турган болсо, ушул үчөөнөн башка, анда ал дейт, ал адашты дейт. Ал адашты. Ал өзүнүн үлүшүн жоготту дейт. Жана ал өзүнө илими жетпеген нерсени өзүнө жүктүп алды дейт. Көрдүңбү кандай нерсе бар да? Демек, ал адашат адам менен. Ушул үчөө менен болду. Төртүнчүсүн ким айта турган болсо болду. Үчөө тең Куранда келген. Кайсы ким жаңы айттык. Жылдыздардын жаралмасы. Асмандардын коозугуна дейт. Экинчи жин шайтандарды уруш үчүн дейт. Үчүнчү ошо жол табыш үчүн, адамдар жол табыш үчүн дейт. Аларды карап ошо туура жол таап кетиш үчүн. Ким мындан башка нерсени айта турган болсо, ал адашты. Ал үлүшүн жоготту дейт. Кандай мисалы, кандай? Ошол асманда жылдыз мындай турду, ошол себептүү мына жерде мындай болду дейт да. Ошо гороскоп деген ошол нерсе да. Зодиак мындай турду, алардын турусуна жараша мындай эртең ишиң оңолот, ишиң оңолбойт, кийин болот, мындай болот. Молокто жылдыз тууралуу ошол демек, мына көрдүңбү, жылдыз төлгө деп атпайбызбы? Ошону дагы үйрөнүү дагы бул арам да, жанагынчы. Жанагылар мындай болот экен, андай болот деп, ал илимге сыйкырдын үйрөнүү, сыйкыр илими өзү арам, тыюу салынган илим да. А бирок жылдыз тууралуу мисалы жана жылдыздарды карап жол табуу, ушулар тууралуу же мисалы погода болгондо ушундай нерсени үйрөнүү бул болот. Уруксат берилет да. Бул уруксат. Кийинки бул дагы байланыштуу 7-чи. Бул жанды жылдызга байлоо деп койсо, жанды жылдызга байлоо. Байланыштыруу. Жанды жылдызга байланыштыруу. 7-чи. Бул хадистерде келген да бул сөз. Шу көп болгон да Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Жылдыздын 4-чү баягысын айткан не болот?
Төртүнчүсү чыкты. Адашты дейт да, адашты. Ondan başka Adashты. Aydıda baylap koşsam merak çıktı bir жалын Ошол негизи немеде мындай наука боюнча эч кандай немеси жок да, же кандай барбы бир нерсе. Барбы. Алоптан. Китепте бир неме көрсөтүлгөн да, ай мындайынан турган болсо жамгыр жаайт деген. Ошол кандай? Жок, ошону деген наукага кайтарыш керек да. Наукага кайтарабыз эгерде алар чын эле ошондой мындай бир таасири бар дей турган болсо, анда туура дейбиз. Эгерде наука жок, андай нерсе жок дей турган болсо, анда жок дейбиз. Анда болбойт. Ошолорго кайтат да. Жанды жылдыздарга Байланыштырып. Aydıda сактап көрүш керек экен да. Мына Жатып калса жанчыл болот деп коет. Туруп калса жан кургакчыл деп. Эми мен да билбейм. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жүргөндөрдүн бир күнү Худейбия деген жерге барганда ошол жактан эртең мененки намаз окуйт. Бирок эртең мененки намазды окуйт, бирок түндө жаан жаган эле да. Түндө жаан жаап өткөн эле. Анан намазды окуп бүтүп адамдарга бурулат. Жүз менен бурулат. Ушул сүннөт. Келе намаз окуйт, арты карап отуруп алат да. Бул адамга бурулуш керек. Бери бурулуш керек. Көрдүңбү? Пайгамбар салам бурулду дейт. Анан зикирлер өзүнчө кылынат да, зикирлер өзүнчө. Хадистерде келген эмес, жамаат менен анан субханалла деп айтып, анан баары субханалла. Андай келген эмес, кайсы хадисте келген. Негизи жана хадистер өзүнчө эле айтылат да, негизи туура ошондой да. Анан бурулду дейт. Бурулуп туруп анан адамдарга бурулуп айтты дейт. Хал татруна маза кая роббукум. Силер билесиңерби Роббиңер эмне деп айтты дейт. Роббиңер эмне деп айтты билесиңерби дейт. Калу Аллаху ва расулу алам дейт. Аллах жана анын элчиси билүүчүрөөк дейт. Кала айтты дейт. Асбаха мин ибади муъминун би ва кафир. Менин пенделердин арасынан дейт, эртең менен дейт. Бирөө капыр болду дейт. А бирөө мага мумун болду дейт. Бирөө мага иман кетирди, бирөө капыр болду дейт. Эми ким айткан болсо дейт. Мутирна би фадриллахи ва рахматихи фадалика муъминун би ва кафирун бил кавкаб. Ким эгерде ушул жаан дейт, түндө жааганда. Аллахтын нематы менен, Аллахтан болгон жакшылык болуп бизге жаады деп айтса дейт. Ал мага мумун болду, жылдыздарга капыр болду дейт. Жылдыздарга капыр болду дейт. Жылдыздар жокко чыгат. Ва ман кала ким айтса дейт. Мутирна бинауи када ва када, кадалика кафирун би ва муъминун бил кавкаб дейт. А ким эгерде ушул жаан дейт, баланча жылдыз ушундай туруп калгандыгы себептүү ушундай жаады дей турган болсо, анда ал мага капыр болду дейт. Мага капыр болду, жылдыздарга мумун болду дейт да. Бир анык жана гороскопторду жокко чыгаруунун да хадистерин бил, далилдерин бир. Айтты ким ушул жылдызды жерде болгон бир окуя менен байланыштыра турган болсо, Аллах таала эмне деп айтты? Ал мага капыр болду дейт. Ал мага капыр болду дейт. Болду, бул боюнча бүттү. Эми 7, 8, 9 акыркыларды эми аларды токтоп туралыбыз. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.